Assalamu alaikum. Амансыздарбы, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Көңүл буруңуздар, туугандар. Бүгүн Ордолу Ош шаарынан Центральный көчөсү болгон Ленин көчөсүнөн сатыла турган под бизнес үйдү, жерди сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Жайгашкан жери мынабында экен, туугандар. Оштогу Центральный площадь областной администрациядан Ленин көчөсү менен жогорку резиденция тарапка жүргөнүңүздөрдө жолдун эки тарабында Токтогул паркынан өткөндөн кийин мынандай көп кабаттуу имараттар түшкөн. Жол чырагы тактап айтканда 3 көчө. Бул жерден оң тарапка бурулган болсоңуздар, Курманжан Датка көчөсү, Агахан мектеби тарапка чыгып барасыздар, аны жакшы билесиздер. Ал эми жогорку тарапка чыккан болсоңуздар, резиденция Төлөйкөн, Иго-Восток тараптарга чыгып кетесиздер. Мына ушул эле жерге келсеңиздер, жолдун сол капталында жайгашкан Ныязалы музыкалык окуу жайынын капталынан түз эле ылдыйкы тарапка, Акбура тарапка түшөт экенсиздер дагы. Мына бул заборду, тосмону капталдап туруп, тетиги жерден сол тарапка бурулсаңыздар, сатыла турган үй мына ушул жерде жайгашыптыр. Под бизнес центрде Оштун очогунан табат экенсиздер, туугандар. Эси биз менен кулакты төшөп туруңуздар. Акырын сиздерге маалыматын берип кете берели. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Сен кандайсыз? Жакшы, рахмат. Амансызбы? Кызматка чакырган экенсиз. Ооба, үйдү көрсөтүп тартып кетсиңер. Үйдү сатып атасыз? Ооба, сатып атабыз. Азыр эки ача көчө бар экен да, бул сол тарапкабы? Сол тарапка, Сол тарабына. Сол тарапка киргенде. Токтогул паркынын, площадьтын, кыскасы Оштун центринде экен да мунуңуз. Центринде болуп калат. Канча сотук жер болду ака? 4 сотук жер. Центрде 4 сотукта жашап атасызбы? Ооба, ушундай. Машалла. О, айылдалар 4 сотуктан сатылып атат го. Кана кайсы варата болуп калды эми? Бул ортолук варата. Мунуңуз. Варатадан кирип кете беребиз үйгө. Ооба, кире беребиз. Эми шаарда 4 сотук болгондо бир аз байкы кыйтыгыраак жерлери болот да, туурабы? Ооба. Булар жанагындай неме болуп салынып калганда баа. Проектинде өзү ушундай түшкөн булар. Проектинде ушундай болуп. Бул тупик көчөбү? Неме болуп калган. Жок, бул жак тупик көчө, нар жагы уже тупик көчө болуп калат. Бул жакта да кошуналар бар. Мына жерде тез турат да, бул жер неме болуп калат. Музыкалык окуу жайдын котел болуп калат. Баягы жылуулук бере турган жери бе? Жылуулук камсыздай турган жер болуп калат. Сиздерге деле связанабы бул? Ооба, бизге деле связано. Жылуулук демек бар. Ооба, жылуулук. Центральный жылуулук бар. Мына бул жерден ары түшкөн болсок эле азыр Акбурага, Токтогул паркына түшүп барабыз да, туурабы? Бул жактан азыр пока жол жок. Мындай центральный жол менен кайра айланып түшкөн. Айланып түшөбүз. 4 сотук жакын. Парк жакын. 4 сотук дедиңиз, эми границасы көчө тарабыңыз азыр кандай болуп калды бул жерде? Көчө тарабы ушул Песка блок турган жерден баштап ушу дарбазанын кире бериш жери ушул болуп. Демек сиздин участкаңыз ушул жерден башталат. Ушул жерден башталат. Кана жүрүңүзчү, вараталарды коюпсуз эми. Бисмилла. Бул тарапка кирип кете берет экенбиз. Кирип кете бересиз. Машина коюучу жай бар. Стоянка бар экен. Мына забор, тосмо сизге карайбы эми? Тосмо бизге карайт. Жүрүңүз, кана канча бөлмө үй бар, кандай курулуштар бар, айтып бериңизчи. Үй бөлмө 4 бөлмөлүү үй. 4 бөлмөлүү. Өзүңүз жашап атасызбы? Өзүбүз жашайбыз. Коммуналдык кызматтар кандай болду таксыр? Коммуналдык кызматтар газ келген, бирок мен киргизген эмесмин. Жакынкы эле арада. Азыр газ баллон менен эле колдонобуз. Калган коммуналдык бар жогу бар? Бар. Бар. Бул жерден жөн койбой гүл бакча кылган экенсиз да. Аз-маз. Ступенька менен ылдыйкы тарапка түшүп келет экенсиздер. Мына ушул үй тарапка келесиздер. Кандай кошумча курулуштарыңыз бар эми бул жерде? Кошумча курулуш бул жак мурда холодильный комната болчу. Азыр эми жөн эле убактылуу керексиз буюмдарды коюп турчу жай кылып койдук. Камп экен да азыр эми мунуңуз, баягы кышкы тамак аштык койгонго алып берет. Эшиктери коюлуптур эми мунуңуздун. Аркы тараптан навесиңиз бар экен. Очоктор да барбы? Ооба, очок бар. Даяр экен да мунуңузда. Очок даяр. Кафелерине чейин эки очоктор даяр экен бул тарапта. Атайын навес кылган экенсиз бул жерде. Атайын навес кылганбыз. Мына бул төрт тарапка чейин кете беребизби? Бардыгы сиздикиби? Бул жакта биздики. Бул тараптарда кандай кошумча курулуштарыңыз бар? Бул жакта эми отункана бар, түз жүргөндө ажаткана, сыртка ажаткана. Анын артында жер барбы жокпу? Анын артында огород бар, жер бар. Демек мына үйдөн кийин дагы сизге караштуу жер бар экен да бул жерде. Ошол 4 сотукка киреби?
Ошол 4 сотка кирет. Машалла. Кызыл Жергенен экен туугандар, мына караңыздар. Ажаткана, ага жанаша отункана, чакан тоокана дагы бар экен. Мына пескоблокко чейин сиздики да азыр. Ооба. Түз граница чыккандачы. Үч чочок бар экен. Бул тарапка эми бир тапчанды коюп алсак жетет экен да. Ооба, тапчан бар болчу өзүчө. Темирден болгондуктан мен башка үйгө берип бердик. Алып койдуңуз. Алып койдук. Жыгачынан коелу дегенбиз өзү. Үйдүн фасадын келтирипсиз. Терезелер бүт бар, мына ушундай пластик терезелерби? Ооба, пластик терезелер. Бурон эшик коюлуптур. Бурон эшик коюлган. Күчтөп кете бересиз. Ооба. Ушул жерден кире беребиз таксыр? Ушул жерден кире беребиз. Кана, келиңизчи. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Ого. Бул биз киргенде азыр кандай болуп калды? Коридор бул тарабыңыз. Бул коридор, сол тарабы бул чаканча кухня. Киргенде эле сол тарапта бул тарабыңыз кухня. Ысык суу, музак суу барбы? Ысык суу, музак суу бар, аристону бар. Канализация бүт бары уланган. Уланган, Микроволновкалар, точкалар бүт бары коюлуптур. Ооба. Мына бул жерде бир печкеңиз турат да, бунуңуз кандай болду? Бул от менен жылыта турган котел, печка. Анан муну биз колдонбойбуз деле. Кышында ток менен анан кийин центральный отопление эле колдонулат. Ошол менен эле отурасыздар. Бул демек иштебей эле турат экен да бул жерде? Азыр убактынча иштебей эле турат. Алдыңкы тарабында кенен бир Газ терезе бар колдонобуз. экен. Ачмай терезе, подоконниктери коюлуптур. Сиздер көргөн киргенде эле эшиктен киргенде сол тарапта жайгашкан кухня экен. Бул тараптарын баштай берелим. Келиңизчи. Оң тарабыңыз мунуңуз кандай болду? Пластик эшик. Бул оң тарапка кире бересиздер. Санузел. Санузел. Раковина, санузел, ажаткана. Полунан баштап потолокко чейин бүт барын кафел кылган окшойсуз. Ооба. Бул санузелдин полу теплый пол. Топлый пол бар бул тарапта. Кышында ысып турат бул. Жакшы экен анда. Аристон бар экен. Арткы тарабында болсо форточка коюлуптур. Мынандай атайын полкалардан бүт бары уюштурулуптур. Күзгүлөр, точкалар бардыгы жайында экен бул тарабычы. Кенен экен бул тарабыңыз, Канча жылдан бери жашайсыз? Так. 8 жыл болуп калды го. Ого. 2014-төн бери. Бул тарабыңыз тетиги 4 тарапка чейин кирип кете берет экенбиз да. Канча бөлмө дедиңиз? 4 бөлмө болуп калат. 4 бөлмө. Ошондо Тетиги 4 тарабыңыз кандай бөлмө бул? зал болуп калат. Зал, бунуңуз? Бул спальный. Уктоочу бөлмө. Уктоочу бөлмө, анан бул жак детский. Балдар бөлмөсү. Балдар бөлмөсү. Ошондо бул тараптан коридоруңуз келип, бул жериңиз типа холл экен да азыр, Ооба. Атайын олтуруп, сүйлөшүп аркы бетке кылган. Жүрүңүзчү, балдардын бөлмөсү кандай болду? Келе бериңиз. Балдардын бөлмөсү. Чакан балдардын бөлмөсү экен. Балдардын бөлмөсү. Сабак аткарганга стол стулдар бар экен. Столдар. Узун турасы бир 3-кө 3,5 окшойт бул бөлмөнүн. Ошону точно билбейм, бирок Болжолду эми ошондой чыгып калат. Кышындасы жылуу эле отопление бар экен бул тарапка коюлуп тура. Отопление бар. Терезе бар экен. Капталкы тарабында бул күн чыгыш, ныязалы музыкалык окуу жайы тарабында экен. Потолоктору болсо мына мындай сиздер көрүп тургандай гипсокартондон свет точкалары коюлуптур. Дуалдары болсо кызыл моюш жабыйлар менен капталыптыр. Бул тарабында болсо полкалар бар экен. Бул баякы эски үйдү реконструкция кылып чыгаргансызбы өзүңүз? Ооба, ошондой. Жаңы форматтагы. Булардын дуалдары да калың болот да. Дуалдары калың болот эле. Эшиктерди доборкаларына чейин коюпсуз. Ооба. Бүт баарына. Опокшош эшиктер коюлуптур. Бул жерден чыкканыңыздарда мына ушул холл тарапка келет экенсиздер. Холлго чейин дагы бул жерде жогорку тарабына мына мындай аркаларды уюштуруп коюптур. Доборкаларына чейин коюп, ага чейин болсо бул тарабы жумуш аткаруучу месте окшойт бунуңуз эми. Ооба. Азыр балдар ойнойт турган жер болуп. Интернет бар экен. Интернет бар. Жүрүңүз. Холуңуз бул 3-кө 5 окшойт бул жериңиз. Ошондой. Узун турасы. Ошо 3-кө 5 болуп калат примерно. Мунуңуз 3D обойбу же натяжный потолокпу? Жок, бул картинка, ушундай обой картинка. Койгонсуз ушундай. Ооба. Бул жакка болсо бытовой техникалар коюлуптур. Бул холдун болсо полу жыгач экен ака. Пол жыгач, жыгач пол. Холдун полу жыгач экен. Ушул жерден, ушул бөлмөдөн ар бир бөлмөгө өзүнчө кирип кете берет экенсиздер. Отопление жабдыгы бар экен, дуалдары болсо обой экен, потолоктор болсо мындай болуп, гипсокартондон орнаменттер түшкөрүлүп, люстралар бүт бары коюлуптур бул тарапкачы. Ушул жерден чыгып паркка канча мүнөттө кирип кетесиздер? Болжол менен бир 5 мүнөт. 5 мүнөткө деле жетпейт го. Жетпей эле кирип кетесиздер. Уктоочу бөлмө. Келиңизчи. Бул тарап баягы ата-энелер бөлмөсү окшойт. Ооба. Узун турасы бир 3,5-га 5 чыгабы?
ошондой чыгып калат. 3,5 5 чыгып калат. 3,5-га 5 болгон уктоочу бөлмө сиздер көрүп турган полдору жыгач экен. Капталкы тарабында болсо 2 терезе бар экен. Пластик терезелер буларыңыз? Ооба, Пластик терезе, подоконник, 2 жылытуучу жабдыктар коюлуптур. Потолоктору болсо өзүңүздөр көрүп тургандай гипсокартондон, обойлордагы подсвет, занавескалардагы подсвет тандалыптыр. Бул тараптан киргениңиздерде оң тарапта атайын мебель жайгаштырганга дагы месталар каралыптыр бул жердечи. Жүрүңүзчү таксыр. Документтери жакшы элеби? Документтер жакшы бар жок. Андан проблема жокпу? Жок, проблема жок документтер. Мунуңуз эки ашмай жанакы сиз айткан зал. Зал. Келиңиз. Ого. Бул зал чоң салынган. Канча квадрат чыгат мунуңуз? Бир 20 квадрат чыгабы? Бул зал ошо усталардын эсеби боюнча 40 квадрат чыгат. 40 квадрат. 40 квадрат чыгат. Машалла. Бул жагы 5,5-га 8 ушундай. 5,5-га 8. Булну жаңы эле ремонттон чыгардыңызбы? Жок, ошол мезгилде эле 2014-жылы ремонт кылган боюнча эле. Ошол бойдон. Ооба. Полдору кандай болду? Полу паркет, асты утепленный. Дуалдарыңыз болсо супер моющий бойлор экен. Кондиционер барбы? Кондиционер бар. Жогорку тараптарында ысытат, муздатат. Гипсокартон, ортоңку тараптарыны кермешиптер кылыпсыз, глянцевый. 2 люстра коюлуптур, аркы тарапка, анан берки тарапка, анан четтеринде болсо бүт подсветтер коюлуптур, занавескалар тагылыптыр. Мына 2 терезе бул баягы күн чыгыш тараптагы терезе болуп калды ошондо? Ооба, күн чыгыш тараптагы. Подоконниктер коюлуптур. Бөлмөнүн ички шартын караңыздар. Ортоңку тарабына болсо мындай аркалар жасалыптыр. Жогорку тарабына чейин чыгып, капталкы тараптарына подсветкалар баары коюлуптур. Точкалар да коюлуптур. Кондиционердин өзү эле жетсе керек күчү. Жетет. Бир бөлмөгө. Жайында дагы муздатканы жакшы жетет, кышында дагы ысытканы жакшы эле жетет. Конок тосконго болот экен да демек. Ооба. Мына тарапта бир эшигиңиз турат, ушул жака чыксак да болобу? Бул жак до конца жасалып бүтпөй калган. Бул тарабыңыз жанакы сиз айткан жер окшойт. Бул ошо үйдүн аркасындагы огород жер. Мына жер сизге карайт азыр. Бул бизге карайт. Тетиги жерде лото өткөнбү? Бул жактан ошо суу өткөн. Ак буранын бөлүнгөн суусу өткөн. Бул жерге бак уюштуруп коюпсуз, чакан кылып. Ооба, чакан. Бир аз бул жерден кошумча курулуштар бар экен. Лотокко чейин дагы бир канча метр жер бар экен. Жанакы ээси айткандай үйдүн арткы тарабындагы кошумча жер мына ушул экен, туугандар. Мына мындай коричневый цветтеги пластик терезелер, подоконниктер, кыскасы баары коюлуптур. Шарт бар экен да. Бул эми Оштун центри, Ленин көчөсү да таксыр. Бир курулуш компанияларынан бир кандайдыр бир сунуштар түштүбү буга чейин? Буга чейин түшкөн. 2020-жылы пандемиядан мурун дом курулат бул жака деп бир экөөзү келип кетишкен. Ошо андан кийин келген жок. 4 сотук. 4 сотук. Парковка кеңири. Парковка кеңири. Проблема жок. Проблема жок. Соц объекттерге кандай болуп калат? Соц объекттерге жакынчылыгын айтып атасызбы? Жакынчылыгын. Соц объекттерге ошо мэрияга, паркка, бул жагы жогору чыксак Агахан, Ломоносов, балдар бакчасы бүт бара бар жаныңызда. Жакын. Базарчик бар, Фрозеский. Банк бар. Банк бар. Мунда эми баягы эң негизги жерин айтып коюңуз да, сиз жашаган адам катарычы эмнелерди салса болот? Кандай подбизнес тармакта иштесе болот? Эми бул жерге бала бакча салса болот экен деп бир кардар келип көрүп кетти, бирок анын шартына туура келбегенине байланыштуу ошону менен токтоп калды. Сиздин 2 үй алдын уже склад болуп башталат экен да бул жага? Офисный помещение, склад. Жогорку тараптарыңыз. Ооба. Ошондой тармакта иштесек болот экен да демек. Ооба. Анан мына коммуналдык кызматтар баягы сиз айткандай элеби? Ошол мен айткандай эле, анан бул үйдүн бир өтө маанилүү нерсеси бар. Плюсу. Аны сыр бойдон сактап турайлы. Ушул ар бир үйгө суу, свет, газ кандай керек болсо ошондой эле керектелүүчү зат. Ошону коммуналдык кызматтар. Ошол бир сыр бар. Ошо келип
кардар реалдуу клиент келе турган болсо айтып беребиз. Өзүн айтып бересиз. Бул эми документтери жакшы дедиңиз. Документтери Баасын жакшы. айтыңыз эми, баасын. Того терин айтыңыз. Канча деп атасыз? Баасы 120 миң доллар деп атабыз. 120 миң доллар. Ооба. Кеми барбы ака? Кеми бар, кеми түшүп беребиз, сүйлөшөбүз. Варианттары барбы? Варианттары шаардын ортолорунан болсо 2 комната, 3 комната домдон, биринчи, экинчи болсо жарымын кошуп акчалай беришсе сүйлөшөбүз. Үйдө өткөзүп калган жетпеген акчалай берсе, демек келишип калсаңыз сүйлөшөт экенсиз да, анда туурабы? Кайсыл буюмдар кетет, кайсыл буюмдар калат? Кете турган нерсе эми ушу келинчегимдин себи Кетет. Ооба, спальный шкафтар кетиши мүмкүн. Калган мебелдер ушу кала бериши мүмкүн. Сүйлөшөбүз эми. Келишип калсаңыз, демек алар кала берет. Ооба. Мебел. Туугандар, сиздерге айткан Ленин көчөсүндө 4 соттук жерде жайгашкан үйдүн ички шарттары, жагдайлары мына ушундай экен. Баасы 120 миң доллар, кеми бар деп атат. Анан варианты дагы бар экен. 2 комната, 3 комната шаардын центринен жакшы бир квартираңыздар болсо, 2-чи, 3-чү этаждан анда сүйлөшсөңүздөр болот экен. Кайсыл буюмдар кетет, кайсыл буюмдар калат, аны дагы уктуңуздар. Эң негизгиси мынау коммунальный кызматта иштин баары ушуда экен да. Келсеңиздер, кардар болупчу, өзүңүздөргө бүт баарын айтып берет. Чалып сүйлөшүңүздөр. Ниязалы музыкалык окуу жайынын капталынан болгону бир 1 минутка жетпегендей эле түссөңүздөр, үйдө албетте адашпай табасыздар. Соодаңызды берсин, шеф. Рахмат. Жакшы бир адамдарга насип кылсын.